Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар телефонду кечке карап отургандыктан көзүнүн көрүүсүн начарлатып алып жатышат. Көздөрү жакшы көрбөй же алысты көрбөй турган болуп калды. Мен силерге ушу көздү сактап кала турган эрежелерди айтып берейин. Эң алгачкысы экранды кармаганда сөзсүз түрдө 50 же 70 см аралыкта кармаңыз. Жана 20 минутадан кийин 20 секунда көздү алысты кароо менен эс алдырышыңыз керек. 6 метр аралыкты карап алсаңыз дагы жетет. Андан кийинкиси сиз сөзсүз түрдө туура тамактанышыңыз керек. Көзгө керек болгон витамин А, С, Е жана омега 3 май-кислоталарын камтыган балык, шпинат, сабиз жана цитрус азыктарын көп жеп жүрүшүңүз керек болот. Жана сөзсүз түрдө көздү улам машыктырып турушуңуз керек. Алысты жакынды карап жүрүшүңүз керек. Дайыма ушул нерсени кылсаңыз көзүңүздүн булчуңдары жакшы иштейт. Жана сиз кечке телефон кармап же китеп окуй турган болсоңуз, сөзсүз түрдө 20 мүнөттөн кийин, же болбосо 30-40 мүнөттөн кийин эс алдырып турушуңуз керек көзүңүздү. Жана сиз мындан сырткары күнгө чыкканда көз айнектерди тагынып жүрүшүңүз керек. Себеби күндөн ультрафиолет нурлар келет да, алар көзгө зыян берет. Ошондуктан ошол нурлардан коргой турган көз айнектерди тагынышыңыз керек. Жана тамеки чекпешиңиз керек. Жана сиз сөзсүз түрдө көпкө көзүңүздү чарчата турган болсоңуз, кызарып кете турган болсо, анда таза абага чыгып, сейилдеп басып, көзүңүздү эс алдырып жүрүңүз. Ошондо гана сиз көзүңүздү сактап кала аласыз.